Сүйүү күчүм ай демекчи, сүйүү бул үй турмуштун бакытынын ачкычы дешет. Сүйүүнүн күчү кандай? Келиңиз бул жөнүндө ой жүгүртүп көрөлү. Досторум, кандайсыздар? Барыңыздарга таң атпай салам айтам. Эгер күндүз угуп жатсаңыз кутман күн, кечинде угуп жатсаңыз кутман кеч. Жана сиздер менен чогуу мен Аку бүгүн сүйүүнүн күчү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Достор, биз акыркы подкасттарда негизи туура курулган үй бүлө жана үй бүлөнүн туура баалуулуктары жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү подкастта дагы сиздер менен чогуу керектүү маалыматтарды бөлүшүүгө даярмын. Сүйүүнүн күчү. Чын эле сүйүү бул үй турмуштун бакытынын ачкычы дейт. Караңызчы. Сүйүү Кудайдын кудуретинен келип чыккан кереметтүү күч. Бул чыныгы сүйүү бир гана жаратуучудан келет. Сылык жооп каарды токтотот деп айтылган ыйык жазууда. Сүйүү бул чыдамдуу жана боорукер дейт. Көп күнөөлөрдү жаап коет. Эгерде ушул жакшы белектер биздин жашоо өмүрүбүздө көрүнө турган болсо, анда биз айыктыруучу ушул күчтүн урматына өзүбүздө кандай сонун сабактарды алат элек, достор. Биздин жашообуз кандай өзгөрмөк? Бул баа жеткис сабактар ушунчалык жөнөкөй болгондуктан аларды жаш балдар дагы жөндөп кетсе болот. Жалпы алынган көз караш боюнча акча бул бийлик, бирок Кудайга ишенгендердин көз карашы боюнча сүйүү бул бийлик. Мунун негизинде акыл эстүүлүк жана руханий күч аракеттенет. Сүйүү болгондо да таза сүйүү, жакшылык жаратуучу күчкө ээ. Жакшылык кылуудан башка эч нерсе жарата албайт, эч бир жамандык кылбайт. Бул чыныгы сүйүү. Ал талаш тартыштын болуусунан жана кайгы кападан алдын ала сактайт. Чыныгы бакыттыкты алып келет. Байлык ар дайым адамдарды бузат жана аларды ар дайым өлүмдү көздөй жетектеп турат да. Күч аракет жашоодо жан кейитүүсү мүмкүн, бирок чындык жана мээримдүүлүк тунук сүйүүнүн кошулмасы болот. Тынчтык, биримдүүлүк, сүйүү жана бакубаттуулук сапаттарын күндөн күнгө өстүрүү зарыл. Сүйүүнүн өсүшү кылдаттык менен талыкпаган эмгектенүүнү талап кылат го. Болбосо ал өлүп калат. Баарыбыз билебиз го, баягы сүйүүнү багыш керек деп. Анысы кандай? Баардык жакшылыктын негизин көз каректей сакташ керек. Эгерде алар биздин жан дүйнөбүздө өсүп чыгуусун кааласак, андан тышкары жаман сезимдер бар. Көрө албастык, кызгануу, жаман жөрөлгө, тилизардык, чыдамсыздык, жаман ой ойлоо, өзүмчүлдүк, ачкөздүк, өзүн барктабоочулук, мына бул сапаттарындагы түп томуру менен жок кыла турган бул чыныгы сүйүү. Балдарчы, достор, балдар жөн эле балдар эмес да. Өз балалык курагыңарды унутуп коюп, балдар менен катаал мамиледе сүйлөшпөңүз. Алар анткени жөн гана балдар эмеспи. Алар азыркы учурда эле жеткилең болуп калышат деп эсептебегиле. Жана алардан чоң кишилер кылгандай жашагандай жашоону талап кылбагыла. Ата-энелерге өз балалык күндөрүн унутпаган өтө зарыл. Алар сүйүүнү жана тилектеш болуулукту ушунчалык эңсеп көргүлөрү келгендигин жана улуулар таарынтып койгон учурда жазаланганда жана итиркейин келтиргенде өздөрүн канчалык бактысыз эсептешкенин унутпаңыз. Ошол учурларды бир көз алдыбыздан жүргүзүп көрсөк, чын эле апабыз адилетсиз урушуп койгондо кандай болчу элек. Балдардын талап кылгандыгын түшүнүш үчүн алар өз жан дүйнөсүндө балдардыкындай кыялдуулукту сезип жана балдардын ойлоо деңгээлине чейин түшүп баруулары чоң олжо. Ал баланы түшүнүш үчүн анын ордуна өзүңдү коюу. Балдар мээримдүү, жандандыруучу сөздөргө муктаж, кичинекей наристелердин жүрөгүнө күн нурундай жарык берүүчү, чын жүрөктөн чыккан каалоо сөздөрдү айтуу канчалык жөнөкөй жана бул сөздөр аларга бар бүт кайгысын унутуп койгонго жардам берет. Жөнөкөй сөз, бирок баланын жүрөгүн сооротуп коет. Ата-энелер өз уулдарды сүйгүлө, аларды наристе курагында сүйгүлө, аларды өспүрүм курагында сүйгүлө, аларды жаштык курагында сүйгүлө. Алардын көз алдында кабагыңарды карыш түйбөгүлө, бирок ар дайым жаркын маанайда болгула. Баарыңарга күрөшүүдө жеңүүгө жардам берген жакшы, балдарды сүйүүнүн айланасында өстүргүлө. Мына ушундай кылуу менен силер алардын тоң моюндуулугун жана өз дегенин бербеген кылыктарын жеңип аласыңар. Силер ар дайым балдарыңар аларды сүйүп жана алар үчүн эмгектенип жатканыңарды, алардын жашоосу силер үчүн өтө кымбат жана силер алар үчүн баарын кылууга даяр экениңерди, балдар үчүн эмне жасасаңар дагы
алардын пайдасы үчүн жасап жатканыңарды ошонун баарын сезип тургандай кылып жеткиргиле. Силер керектүү деп ойлоп турган болсоңор, ар дайым алардын болор болбос муктаждыгын канагаттандыра аласыңар. Балдар менен кеңешүүдө эч убакта катуу умтулуу таасиринде сүйлөшүүгө аракеттенбегиле. Бири-бириңерге де жакындык жана кадырга ээ болуу эсептелип турсун. Өз балдарыңардагы кызыктыруучулукту жана баардык жакшы нерсени сактагыла жана кубаттап тургула. Силер качан алар үчүн залакасын тийгизе тургандарды алып берүүдөн баш тартсаңар, анда аларга силер аларды сүйөрүңөрдү жана алардын бактылуу болуш үчүн баардык аракетиңерди жумшап жатканын түшүндүрүп бергиле. Балаңар канчалык өзүнө тартуулугу аз болсо, ага ошончолук көп сылыктык жана сүйүү көргөзгүлө. Наристе качан силер аны бактылуу кылгыңар келерин түшүнсө, силердин ортоңордогу тоскоолдуктарды жана силердин болгон сүйүүңөрдү талкалап, сүйүүңөр ошол жаман нерсенин баарын талкалап коет. Көпчүлүк үй бүлөдө бири-бирине бир туугандык мамилелери эч кандай билинбейт да, ығы жок, эркелетүүчүлүккө муктаждыктары жок, бирок баардыгы сүйүүнүн жана мээримдүүлүктүн көрүнүшүнө муктаж. Кичине эле кичипейилдик, чын жүрөктөн чыккан жакшы сөз, кам көрүүчү болуп, көңүл бургон жакшы. Бири-бирине болгон байланыштуулук, жолдошу менен жубайынын, ата-энелер менен балдардын, ага-инилер менен эже-сиңдилердин ортосунда чын жырдай бекем болгону жакшы. Ойлонулбаган одоно сөздөрдөн качкыла. Кимдир бирөө башкасын сүйө албай жаткандыгына кичине дагы көңүл бурбагыла. Эң башкысы, бирөөгө жакшылык тилөөчүлүк сөз айтып, башкаларга сүйкүмдүү болуңуз. Балдар үчүн чын жүрөктөн кам көргөн жана аларды туура тарбиялап, сүйүү көргөзүп турган ата-эне Кудайдын бизге болгон сүйүүсүнүн кичинекей ченемин чагылдырып турат. Мен балдарга болгон өз сүйүүмдү кандайча билдирип турам? Төмөндө биз азыр бир нече жагдайларда иликтеп көрүп, анан силердин өз балдарыңарга болгон көз карашыңарды бир ойлонуп көрүңүздөр. Жакшы жүрүш-туруштарга демилге берип колдоо керек. Мына ушундай кылуу менен биз аны бекемдейбиз. Жаман жүрүм-турумдары менен дагы ушундай болот. Ошондуктан аны көрмөксөнгө салууга аракеттенгиле же жылуу жумшактык менен жөндөп койгула. Силердин балаңар биринчиси өз бир тууганы менен болгон анча чоң эмес талаш-тартыштан башка бул күндө өзүн жакшы алып жүрдү. Экинчиси, силердин балаңар өз чечими менен идиш-аяктарды жууп койду, бирок жууган буюмдарын жыйнабастан калтырды. Үчүнчүдөн, силердин 10 жаштагы балаңар 4-5 бар, 3-4 бар жана 2-3 бар күндөлүгүн баалары менен алып келди. Төртүнчүсү, силердин балаңар силерге сатып алганыңарды көтөрүшүүгө жардам берди, бирок бир пакетти түшүрүп алды. Бешинчиси, силердин балаңар түшкү тамактын баарын төгөттү, салаттан башкасын. Мушундай учурда сиз өз сүйүүңүздү балаңызга кантип билдиресиз? Жана бул учурда биз өз сүйүүбүздү туура билдире алабызбы? Мына достор, келиңиздер бүгүн дагы ушул жөнүндө ойлонуп көрөлү. Кичинекей жөжөлөргө, балдарга өз сүйүүбүздү кантип көрсөтөбүз? Негизи баягы кичинекей кезинде сүйүү көргөзүү оңойраак, анткени ал өтө сүйкүмдүү, анын ар бир кылык жорогу сен үчүн кызык, аны сүйбөй коюу мүмкүн эмес. Бирок чоңоюп, өзүнүн ою пайда боло баштаганда, достору, өзүнүн кызыкчылыктары, өзүнүн аймагы пайда боло баштаганда, апа койчу, сен кимсиң, ата койчу деген учурда балага сүйүү көргөзүү канчалык оңой. Мына бул жөнүндө ойлонуп көрөлү. Анан балаңыз сизге каршы сөз айтып, сиз жасаган эмгегиңизди, сиздин чарчап келген ишиңизди, ал үчүн кылып, ал үчүн иштеп жаткан жумушуңузду баалабай койгон маалда кандай сезесиз? Мына бул жөнүндө да ойлонуп көрүңүз. Достор, ар бир жүрөктө сүйүү төгөнбөсүн, сүйүүнүн булагы Кудайда, жана Кудай ар бириңиздерге чыныгы булагынан чыныгы таза сүйүүсүн бере берсин. Биз болсо бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Алкитап чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Жана ошону менен чогуу эле +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы суроо болсо жазыңыз. Кабыл алууга даярбыз. Ар бир бала сүйүүгө, мээримге чулганып өссө экен, ошондо ал башкаларга сүйүү жана мээримдүү калат. Бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.